жумушка орноштуруу жана кесиптик билим берүү боюнча Кыргыз-Герман долбоорунун колдоосу менен биздин уюм Аялдар арасында ишкерлик өнүктүрүү фонду долбоор баштаганбыз. Айыл жергесиндеги жашаган айымдарды жумуш ордун түзүп берүү боюнча долбоор болгон. Биринчи максаты бул аялдардын биздин коомдогу жумуш табуусу боюнча. Так айтып кеткенде айыл жергесинде жашаган айымдарга. Ал экинчи максат бүгүнкү күндө экологиялык суроо бизде аябай актуалдуу болуп баштады. Эң башкы проблемаларды көйгөйлөрдүн бири бул пластик колдонуу, пластикти биздин жашоодо азайтуу боюнча. Анан кийин ошо биз элдерге Кыргызстанда, Бишкекте жашоочуларга пластиктин ордуна көпкө колдонуучу шоперлерди тегели деген ой менен бул долбоорду баштадык. Бул долбоордун алкагында биз Бишкек жактагы 2 айыл жергесин алдык. Бул Беловодскдын жаңы жер. 2 айылды кошкондо жалпы санда 110 айымды тандап алдык. Бул жаш айымдар, көбүнчө 28 жашка чейинки. Ошол айыл жергесинде жашап, анан көптөгөн айымдар жумуш менен камсыз болгон эмес. Жана ошондой эле көбү так айтып кеткенде кандайдыр бир кесиптик билими да жок да. Анан жумушка орношуу кыйын. Анан биз аларды тандап алдык. Ошол жердеги 2 кесиптик лицей менен чогуу иштешип, тандап алып, аларды тигүү жаатында окуттук. Аларды окуткандан кийин ошол эле кезде биз торговый сеть Фрунзе менен партнердук бирге иштеп, алар менен чогуу ошо көпкө колдонуу шоперлерди тигип баштадык. Аларды тигип, ар бир тиккен шоперге ошо окуган айым акы алды. Ар бир шоперге андан сырткары сертификат да алышты. Бул долбоорго катышты деп. Шоперлер тиккенден кийин көптөгөн айымдар жумушка чакырылышкан жакынкы жердеги швейный компаниялардан. Анткени ал айымдар биринчиден техника безопасности өйрөп чыгышты, экинчиден туура тиккенди үйрөнүштү. Ал эми үчүнчүдөн албетте бул көптөгөн швейный цехтарга абдан маанилүү, скорость менен тигүү. Ошонун баарын үйрөнүп чыгышты и ошонун бүгүnkүндө бир кандай процент катышуучу айымдар жумушка орношту. Мен бүгүн үйгө мөмө жемиштерди алып келдим. Мен заманбап шопер сумкамын. Мен бардык нерсеге пайдалуумун. Мени колдонуу абдан ыңгайлуу. Мени жууса да эч нерсе болбойм. Мен жаратылышты коргойм. Мени Нургүл эже тиккен. Ал айылда жашайт жана 3 баласын жалгыз өстүрөт. Мени сатып алуу менен сиз Нургүл эженин кызынын билим алуусуна жардам бересиз. Шопер сумкаларды туруктуу жумушу жок айыл жергесиндеги 110 аял тиккен. Сумкаларды сатып алуу менен сиз алардын киреше табуусуна жана жаратылышты коргоого салым кошосуз. Мени супермаркеттерден издеңиз. Мени көптөр сатып алууда. Сен дагы кошул.